Башка түзө байтал жүрүп дегендей баарын үйрөнүп келсин. Муну да кылдык. Сиздин плофуңуз эме айымдардын плофунан дагы сонун көрүнүп атпайбы? Буйруса азыр осы эстирсиздер дагы. Бул жолку каарманыбыз 30 жаштагы Камбар Шайымкулу уулу. Ал 2 жаштагы майыптуулугу бар кызын жалгыз багат. Кызыңыздын апасы азыр келип кабар алып турабы? Кызымдын апасы кабар албайт. Каарманыбыз мындан 1,5 жыл убакыт мурда жубайым кызым экөөбүздү таштап кеткен дейт. Атаң айлансın senden kızım. Kakılayın. Ova seni götür ha kızım. Seni götür ha kızım. Ökö süйлөштүк го, sen çoğun kız bolup kaldı. Niye oysun ha kızım? Каарманыбыздын дагы майыптуулугу бар. Ал бир бутун аксап басат. Nime bolup kaldı ошо келинчегим кеткенден кийин булай издеди да. Баягы эмчектен да бир күндө калды, мурдараак чыккан эмес, аябай ыйлап жүрдү. Жубайым таштап кеткен соң жалгыздыктан кыйналдым. Кызым бейтаныш аялдардын ичинен апасын издей берет. Көчөдө мисалы көтөрүп кетип атсаң, ушинтип эле жаңылып турсаң, ар жакка барып эле минтет да, баягы карап туруп, бетин карайт да кайра чалкасынан кетип. Башка аялдарда, башка келиндерден издейт апасын. Мен каза болуп калсам, кызымды ким багат деп жашыды Шайымкулу уулу. Мен бери жалгыз жашайм, кээде өлүп каламбы деп да корком да. Мен өлүп калсам, мунун күнү эмне болот, кайсы күндү көрөт. Ушул мен айткан кыз мына ушул кыз. Кел кызым. Канча жашта Кел бул? кызым. Кызым 2,5 жаш болуп калды. Я кызым. Ошондо сизди таанып сыйып атабы бул? Же коркуп атабы азыр? Жатып коюңуз, коркуп атса жатып коюңуз. Капка кызым, капка. Кел. Камерадан коркуп атат окшойт, э? Кел, басалу, пи, эки дейли. Аты ким? Муфида. Мухида. Көрүп атасыздар, мынакей. Ушин азыр бул отурбайт да, мына көрсөңүз ушинтип баягы денесине кан жугушун деп күндө бастырып ушинтип аракет кылам да. Массаж тиги буга акча жок болуп калганда айна жок өзүм кылышка туура келип калат. Кызым. Бул азыр ошо өз алдынча басканга сүйлөгөнгө эмес жокпу, э? Сүйлөйт, мына ата деп мына кыскаларды айтат. Аларды айтып, мен түшүндүрөт, мен түшүнөм да. Кел кызым. Апасы эмне болду эле Мухиданын? Мунун апасы экөөбүз жакшы эле жашап атканбыз, анан Кандай болуп таанышып калгансыздар? через бир дос балдар аркылуу таанышып калганбыз. Тааныштары болгон, таанышып калып, экөөбүз көрүшүп, макулдашып, эле сүйлөшүп. Апасында майыптуулугу барбы эле? Жок, ал кадимкидей эле болчу. Анан таанышканбыз, бат эле келерген эле бир аз убакыт өтө эле кыз боюнда болуп калды, Кудай ашыгы. Таанышып бири бирибизди жактырып калдыңыз, э? Секин эле мындай дос балдарым менен барып алпаса бергенбиз. Өзүлөр макул болчу, анан ошондо алпаса бердик, кийин бул бат эле боюнда болуп калды. Анан бул бойдо бар кезде угроза боло берди эмнеге деп түшүнбөй койдук. 3-4 жолу угроза болгондон кийин анан Бишкекке жөнөттү да бизди. Бизден карай албайбыз анан. Айылда жашачу эмессиз беле? Токтогулда айылда, Биштеректе. Бияка келип ошо 8 айлык кесарево жол менен төрөлүп калды. 2-3 жолу баягы бойдон түшпөсүн деп укол берген. Ошол уколдордун дагы дарылардын да таасири болот экен. Анткени мага айтканда баягы врач, ошол жерде враччы түшүп калат, же муну сакташ үчүн биз дары бериш керекпиз. Сен баягы атасың, күтүп атасың биринчи жолу. Анын сактап калыңыздар дедим, кандай болсо мейли сактап калыш керек. Кел. Депчи. Биз бияка келгенден кийин 8 айлык кесарево жол менен төрөлүп калды да. Анан бияктан ошо текшерткенде баары эле жакшы болчу. Биз бүт баары текшерткен жакшы болчу. Анан 6 айдан кийин билинди да. Шаарга алып келсек, бу жалга жатканда мозговой ДЦП деп койду да. Ошондо төрөлгөнгө чейин эле билдиңиздер, э? Жок, төрөлгөндөн кийин 6 айдан кийин билинди. Ага чейин мындай движениясы кадимкидей эле болчу. Эч кандай нерсе жок, баары эле жакшы болчу. Убакыттын өтүшү